Айрымдарда Кыргызстанда эл көп баскан жерлерде, базарларда, ошондой эле супермаркеттердин жанында кайырчылык кылган жарандардын саны өтө эле көбөйдү. Айрымдары чындап эле муктаж, ден соолугунан жабыркаган жарандар болсо, башкалары негизсиз себептер менен бул кайырчылыкты кесипке айлантырган жарандар. Телевизордон ачпайм, паспорт максатын жасамай болду кетет. А паспортко 15 000 сом кетпейт го же? 15 000 сом мен матушкама жыйнап беришим керек. Мен мынагу молдокелерден хадия, зекет алып уже эптеп мына жанымды бага баштадым. Балдарым намыстанбаса экен. Канча жыл болду? Көп жыл болду, эч мен чыкпайт. Карай турган туугандар жокпу? Жок, баары өлүп калды. Көп болду, 3 жыл болду. Чоңдор билбейт да. Билсе айналайын, басып билдирет да мен. Башкала Бишкек таң эртек ары бери шашып, жан багууга жан талашкан адамдар, кыялдар кыбыратып, үмүттөр туш тарапка жетелеген жарандар. Турмуш кайнаган Башкалада ары бери шашкандар менен катар жол жээкте алакан жайып, жардам сураган жарандарды да көп кезиктиресиң. Түрдүү плакаттар, ага басылган аянычтуу адамдардын тагдырын көрүп, ары басып да өтүп кете албайсың. Канча акча керек болот, эмнеге керек болот? $2,5 миң. Операциясына. Түркияда операция болот экен. Бутунан, үч жеринен ириңде бар. Талайбек Тажибаев жээни оор операцияга муктаж болуп турганын айтат. Баланы азаптан батыраак куткаруу үчүн жубайы экөө тең көчөгө чыгып, көпчүлүктөн жардам сураганга аргасыз болуп турат. Азыр канча чогулттуңуздар? $700 калды. Канча убакыттан бери чогултуңуздар? 2 ай болду. 2 айда канча чогулттуңуздар? 2 айда ошо 2.000 канча деп аткан, ошо $700 калды деди да. Биз болгон ошо күнүнкүсүн күндө апарып тапшырып беребиз. Ошо отчеттер алып, ушуну тапшырып алабыз. Талайбектен 100 метрдей нары эле улгайган апа коляскада көпчүлүккө колун сунуп отурат. Alnınız yok. Tek babası türmede. Ben Türmede? Türmede? Balanız türmede? Annesi işi babam. Көчө ойлоп баса берсең, мындай тагдырлардын даалайын көрөсүң. Жетим калдым деген жаш балдардан тартып, ата-апалар, кош бойлуу келиндерге чейин көчөдө отурганы кишини албетте өкүндүрөт. Эмне ыйлап атасың же? Эмне ыйлап атасың? Ар кимге келип басындырып атсаң, аны ыйлайсың да. Дерске болуп кайра-кайра. Загадканы окуп билбегенден кийин. Айтып бериңиз, эмне болду эле? Боюмда бар, эмне болмок эле. Больницага барсаң, мисалы, аяктан төрөтпөйт. Ар кимге жалдырап. Үйлөөңүз барбы? 2 баланын энеси. Күйөөңүз бала чакаңыз экен? Күйөөм башка катын алып жашап жүрөт Жамбакта. Дайыр окатка көрдүм. Ага эшекче иштесең да жакпайсың. Ар кимден акча соройт. То балдардын кийимин кылып бересиң, то аркасын нерсени кылып бересиң. Бул жарандар турмуштун сыноосу. Жашоо шартынан улам көптүн колун карагандар. Бирок муну менен катар бүгүнкү күндө көпчүлүктүн көңүлүнөн пайдаланып, кайырчылыкты кесипке айлантып алган жарандар да жок эмес.
Тилемчиликтен тыйын таап көнүп алгандар негизинен мечиттерде, жер астындагы өтмөк жолдордун босоголорунда көбүрөөк отурушат. Алардын көпчүлүгү бети башын жаап алып, жүзүн ачык көрсөтпөөгө аракет кылат. Саламатсызбы же? Мен журналистмин. Сиз неге муктаж болуп атасыз? Айтып койсоңуз, биз телевиденияга чыгарат элек. Мен телевидение чыкпайм мен. Жок, не керек азыр сизге? Неге? Мага иштегенде эле кереги жок. Мага только 15 000 сом подушкама жыйнаса, паспорт макчы жыйнасам эле болду андан кийин. Паспорт жыйнасам эле кетем мен. Россияга иштегенде. Башка иштеген кереги жок. Кийимим бар, тамак ашым бар үйдө. Жетиштүү. А паспортко 15 000 сом кетпейт го же? 15 000 сом мен подушкама жыйнап беришим керек, карыз болуп калган. Алда садага сурачу, турмушка чыгып кетип калды. Өкө садага сурачу 2017-ден бери анан кийин Казакстанга турмушка чыгып кетти, анын акчасына мен анемия болуп больницага жатып калып, квартплатка берип, акчасын колдонуп койгом. Беришим керек ошону. Өлгөнчө сурап жүрө берем. Ташташым керек да мен. Жакшы. Ташташым керек. Мунун акчасы жугумда болбойт, арам болот, анын үстүнө тиги түйдүнө барганда, бул дагы түйдүнө барганда мунун үчүндө жооп бересиң, жыл өмүр бою сурап жүрөсүң. Муну таштап, андан көрөкчө мындай бир турмушка чыгып, же бир мындай иштеп жүргөн жакшы да, туурабы? Мындай адал акча алып, мындай жүргөн. Өзүм эмгең менен тапкан акчаң жакшы го. Тиричилик кылып. Бул тыйынды мен 5-6-га бөлөм. Свет, квартира, подушкама, тиге буга деп. Оны ошонткенде, ошонсем деле по-любому ашып калат мындан. Кичине болсо да ашып калат. Жол кереги өзүнчө алып коем. 1,5 000 2 000 табасызбы? 1,5 000 2 000 сом болбойт. Андан азыраак эле болуп калат. Ошого деле шугурдап кетип атам мен. Эми кээ бирөө бар, башкалар бар, сукалак мындай, тойбойт. Мен андай эмесмин. Сукалактанбайм мен. Биринчи келгенде мен көнгөн эмесмин ысык суукка. Эми быштым, көндүм. Дене бышат экен буга. Кадимкидей. Мен биринчи келгенде, бул жерге 2017 биринчи келгенде мен вообще көнгөн эмесмин. Ысыкка да чыдай албай койгом, көлөкөгө качып кактап калгам. Эми азыр мына уже көндүм, мен денем кадимкидей бышып калды. Биз Борбордук мечитти тегеренип жүрүп, колу буту соо, бирок оңой оокатка көнүп алып тиричилик кылып жүргөн бир эмес бир канча аялга жолуктук. Ач болуп атам. Ач болуп атасыз. Бала чакаңыз барбы? Үйдө карай турган? Жок. Каякта жашайсыз? Арчабеште жашайм. Өзүңүздүн үйүңүздө Квартирантмын. канча төлөйсүз квартирага? 6 000 төлөйм. Каяктан табасыз 6 000? Кымбат эмеспи? Кымбат табар албай атам. Күчүдө жүрөм. Кант төлөйсүз анан? Төлөй албай атам. Канча жыл болду? Көп жыл болду, эсимден чыгып кетти. Карай турган туугандар жокпу? Жок, баары өлүп калды. Бул жоолукчан Тилемчи апанын самаганы болсо үй эптеп эле акча сурап, бир башпаанектүү болсом деген максат менен кайры сурап, күн ара мечиттерге келип, тыйын тыпыр чогултуп кетип турат. Үстүмдө жашай турган турак жай үйүм жок. Мына Алла турат үстүмдө, калпайсам мына мечит турат. Мен да кайырчылык кыла баштадым. Балдарым намыстанбас экен. Анан мен мынагу молдокелерден хадия, зекет алып уже эптеп мына жанымды бага баштадым. Бир кыз, бир эле балам бар, орчандыгын байлош. Алар намаз кылат. Аларга да айтпай калдым акыркы убакта. Жөн эле барып мечитке барып намаз окуп, ибадат кылып, столовойго жардам берип ушул тыйын тыпырды алып атам деп калпты соктурганга да туура келет. Негизинен кайырчылыкты кесипке айланткан кишилер чоочундар менен көп деле сүйлөшө бергиси келбей, чыныгы жүзү ачылып калуусунан коркушабы? Айтор, биз микрофон узатканда да алардын көпчүлүгү ачууланып, ары басып, ордуларын таштап кетип калып жатышты. Саламатсызбы же? Мен сүйлөйм. Биз телевидениядамыз. Сизге эмне жардам керек? Телевиденияга чыгаралык, элден чогултуп беребиз акча. Жок, керек жок. Кыйналып атам, просто айтты. Жардам берелик биз дагы. Жок, эмтиге бара бербейсиң мен арака. Каякта жашайсыз? Эме. Сиз эмнеге кетип атасыз? Сиз эмнеге кетип атасыз? Биз эч ким шылдыңдаган жокпуз. Шылдыңдаган жокпуз биз. Канча мендер чыгып атасыз? Көп болду, 3 жыл болду. 3 жыл болду. Бала чакаңыз Бала чака деген эмне дейт? Билбейт алар эч ким. Кичке кызым эле билет, чоңдор билбейт да. Билсе айналайын, басып билдирет да мен. Квартирада жашайм, мать одиночкамын, жолдошум жок. Ошо. Жазып атасыз да, все равно. Жазып атасыз. Нампанга жетип атат ошо. Квартирага откладывать этем 100-ден, 200-ден. Ошо. Үйүм жок.
Жоқ та енді участок болса келбейт элем, бир үй салат элем. Ошондой. Квартирада. 12 миң. Көзүн тааныштыргысы келбеген бул кайырчы эже биздин суроолорубузга да жакшы жооп бергиси келген жок. Аягында намыстана түштү, кыскасы ордунан туруп камерабызга асыла кетти. Бессовестные вы, бессовестные. Биздин жумуш эже. Вы не имеете права, без согласия человека вы не имеете права, долбоёбы. Вы хоть знаете закон? Шакал. Негизинен кайырчылыкты кесипке айлантып алгандар күнүнө жакшы эле акча табат. Эл арасында алардын үстүнөн көзөмөлдөп, бул бизнести башкарып тура турган топтор бар экендиги да айтылып жүрөт. Алар майрамдарда эл чогулган жерлерге, жума намаз күндөрү мечиттерге өз кишилерин таштап өтүп, акча табуу аракетин көрөт. Кайырчылыкты оңой оокат кылып алгандар түрдүү образдар менен, бири байкуш, башкасы сел саяк, дагы бири оорукчан көрүнүп, элдин көңүлү менен акча табышат. Тапкандары болсо агылган элге отурган жерине жараша болот. Биз да программанын жүрүшүндө кесипкөй кайырчылар канча акча табарын, аларга кимдер канча бере турганын санап көрүү үчүн социалдык эксперимент жүргүзүүгө аракет кылдык. Балдар жардам кылып койбойсуңарбы? Чорныйлар курс кылып атат мага. 5 миң доллар таап бериш керек болуп атат. Анан азыр айла жок, ошо чыгып элден жардам сурап чогулуп бериш керек болуп атат. Көбүрөөк бере албайсыңарбы? Болгон ушундай. Мен да өз жумуштан кайткам да. Каякта иштейсиң? Мен Муракта иштейм. Кечирип кой, биз телевидениядамбыз. Эксперимент жасап атканбыз. Сага чоң рахмат. Кайрымдуу адамдар көп болсун арабызда. Биз азыр негизи бул кайырчылыкты кесипке айлантып аткан адамдар боюнча программа жасап атканбыз. Сага чоң рахмат, акыркы сонун чыгарган үчүн. Чоң рахмат. Kızlar jardam berip койбойсуңар, кыздар. Балдар жардам берип койбойсуңар, балдар. Мындай болуп атат, азыр мага чорныйлар груз кылып атат. Айла жок, азыр элге чыктым. 5 сом 10 сом болсо да чогултуп, ошону бериш керек болуп атат. Ошого 1 сом болсо да муктаж болуп атат. 40 эле барып эметиш керек болот эми, берип салыңыз. Жок, болсончо берели байке. Жок, милицияга, эгер милицияга айта турган болсоң, сен ошол силердин ар бир кадамыңды көрүп турам, мага акча чогултуп эле беришиң керек. Андан башка эмеге бара турган болсоң, 3 ай. Табылып болот буюрса. 3 айда Антпей эле эме болсоңуз да барып эле берип салыңыз да. Жок, азыр мен ар бир кадамын күзөтүп атпайбы азырчы. Мен өзүм жакшы эле иштечүмүн негизичи. Анан 5 миң доллар бирок акча таба албайм да. Туугандардан сурасам деле каладан чыкпайт. Анан айткым деле келбейт аларгачы. Орус айында жардам берчү кишилер көп кошуп келет. Эмне кыларын билбей анан айла жок ушул жерге чыгып отурам да, жигиттер. Эме кылбагыла, мени уят. Эме көрбөгүлө эле, анткени мен өзүм жакшы эле 15-20 миң сомдук айлыкка иштеген бала болчумун, анан аларга түшүнүп калып, ошону бериш керек болуп, айла жок чыктым бул жакачы. Силерге чоң рахмат. Азыр болгон акчаңарды бериңер, ушинтип чогултуп берип коюшуң керек. Дуа кылып эметсиз. Орус айында кабыл. Рахмат жигиттер, чоң рахмат. Жигиттер,
Кече кылгылар социал эксперимент болчу. Акчаңарды өзүңөр берейин. Чоң рахмат сага. Мен өзүм журналист болуп иштейм. Биз жана кайырчылыкты кесипке айланткандар боюнча социалдык эксперимент жүргүзүп атканбыз да. Силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, Чоңго жардам берип койгулачы. Байке, кол бутуңуз бар электе. Жок, мен кол бутум бар. Менде мындай проблема болот. Чорныйлар мага курс кылат. Ошон үчүн эле мен ушул жака чыктым. Негизи мен 15 000 20 000 сомдук айлык табып иштеп жүргөн эле баламын. Байке, могу жерден чын айтайын, акча табып албайсыз. Могу жерден бир күндө эч ким даже акча бере албайсызбы? Монтип турсаңыз, асмандан акча түшпөйт да. Мен үйдөгүлөргө эле айткан жокмун. Анткени алар переживать этишет. Анан 2000 доллар 2 айда таап беришим керек болуп атат да. Иштесем бирөөнөн карыз алам, эмне кылам деп ойлонуп анан ушу көчөгө чыктым. Байке, көчөдө сиздин монтип алсам баары көрүп турат. Даже могу жерде бир араң эле басып жүргөн бир колу жок байке. Могу жерде хотя бы буну бийлеп болсо да бир акча тапчу. Түшүнөсүзбү? Сиз монтип турса сизге эч ким акча бербейт. Бербейби? Эч ким бербейт. Чын айтайын, эч ким бербейт. Чын просто аракет кылышыңыз керек. Аракетке берекет болот. Анда иштешим керек го, бул жерде турбай. Ооба, иштегениңиз жакшы болот. Макул, рахмат. Хотя бы ош базарда болобу, любой жерде болобу, жумуштун уяты жок. Любой жумуштан тапсаңыз, зато акчаңыз адал келет. Рахмат. Ошол үчүн иштесеңиз жакшы. Рахмат. Борбордук көчөлөрдүн биринде 20 мүнөттөй кайыр сурап туруп, 70 сомдой акча тапкандай болдук. Эми бул акчаны минималдуу киреше дей турган болсок, бир күн кечке кол сунуп турган кесипкөй тилемчилер 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин акча табууга мүмкүн десек болот. Негизде кайыр сурап тиричилик кылуу кыргызга мүнөздүү көрүнүш эмес, кайырчылык менен күн көрүү лөлү тектүү адамдардын жашоо образы ата кесиби десек болот. Сиздер каяктан келдиңиздер? Bizler Özbekistan'dan. O'zbekistondan keldim. Канча таап атасыңар бир күндө? Nima topamiz? Non topman. Non bor. Nima topamiz? Nima Hech nima bor? bermaydi, non beradi. Bu narsa beradi. Kiyim bosh beradi, yordam qiladi. Biz Urazaga kelamiz, har yili Urazaga kelamiz. Xayr so'raymiz. Ne qilay, ota bobomizni kasma aynalar. Yomon yo'lda yurmaymiz. Shu faqat odamlar mana 1 so'm, 2 so'm sadaqa beradi ro'za oyida. Shunga kelamiz har yili. Ro'za bitgandan keyin qayerga ketasizlarmi? Ro'za o'tadi, keyin ovulga qaytamiz, O'zbekistonimizga qaytamiz. Бирок акыркы жылдары да ушул лөлүлөрдүн ата кесибин айрым кыргыздар да өздөштүрүп, алардын жашоосуна суктанып баратат. Албетте бул кишини өкүндүрөт. 6 саны аман туруп, өзүн кайырчыга айланткандар динде да караланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан өзүнүн мубарак хадисинде, Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте, кайсы бир адам ушу малыны көбөйтүш үчүн тилемчилик кылган болсо, ал сураган нерсеси от болот. Бул дегени ал сураган нерсеси азап болот, тозок болот. Кааласа көп сурасын, кааласа аз сурасын дейт. Эгер анын максаты ошо тилемчиликтен малды, мүлктү көбөйтүш максат болгон болсо, ал отту сурап атат. Кааласа көп сурасын, кааласа аз сурасын дейт. Ошон үчүн бул нерседен оолак болуу керек. Бул күнөө болуп эсептелет. Исламда кайыр суроо менен катар кол сунуунун да өз эрежеси бар. Көчөдө көрүнгөндүн баарын эле акчасын кармата берүү кайыр берген адам үчүн да чоң күнөө болуп эсептелет. Ошо чындап муктаждыгы бар кишилерге берген да жардам кылган да сооп болот. Ал эми жана биз айткандай кесип кылып алган, же болбосо ошо малды көбөйтүш үчүн суралган акчага жардам кылган дагы күнөө болуп эсептелет. Өзү исламда сурануунун 3 түрү бар экен. Ушул муктаждыктар суранса болот дейт. Биринчиси
ал чындап ушу бир күндүк тамак ашы жок дагы ушуну сураганга муктаж болуп калган киши ал кишиге сурануу мүмкүн. Экинчиси анын мал мүлкү бар, мүмкүнчүлүгү бар, бирок өзү сапарда болуп калгандыктан, алыс жерде болуп калгандыктан, мусапыр болуп калып, бир муктаждыкка туш келип калып, ошо үйүнө жеткен же өзүнүн мал мүлкүнө жеткен жерге чейинки кажатыны бүтүргөнгө суранса, буга дагы мүмкүнчүлүк бар дейт. Ал эми үчүнчүсү жогоруда биз айткандай, ошо бир күндүк кийим кечеги жок, бир күндүк тамак ашы жок кишилер суранса, бул үч түрдөгү кишилерге сурануу мүмкүн да. Кээ бир адамдар бай болуптур дагы сураныш мүмкүн. Бай болуп туруп сураныш бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Дүйнөдө буту колу жок тубаса майыптар же болбосо бир иш жасоого мүмкүнчүлүгү жок канчалаган жарандар бар. Бирок алардын көпчүлүгү бирөөнүн желкесине жүк болгусу келбей, кара курсактарын адал жол менен тойгозуу аракетин көрүшөт. Allah'ın kudret men özüm desem. Özüm жасаган бар, бирөө жасаган бар. Бирөө тиккене мен гөнч тапчыка тигем, жанамас тигем. Алан өкүмен мен 5 май панын окугам. 5 сечмон тиккен үлөтү банча чече окугам. Ошакын көгөм баке, жошкузактан балдар көлүмө. Ошуну жашын көлүмө, жошун калдынчы. Өзүм эме чыгам. 5 namaz okun, 5'imi okun, 5'imi okundan keyin. Sağ olun. 5'imi okun, 5'imi okundan keyin okup bitkenden belki solagam. Andan keyin belki namaz vakt bolup kalsa, tel asıga alып koyam namaz kanaga. Antip el Allah'a okusun çünkü. El aldap koysa bon, çatığından talden. Eten gün kaçka oturup kalsam ne on? Негизи ар бир адамга ырыскы анын аракети тилегине жараша берилет. Эгер 6 саныңыз аман туруп, майып же болбосо кишинин колун караган кайырчы болуу тилегиңиз болсо, жараткан аны да убактысы келип орундатып коет. Бирок жасалма кайырчылардын сурагы эки дүйнөдө тең оор болот. Кисмат Ибрагим, Ильяс Сокпаев, Улук Сулайманов, Гүлчөрө Казымкулов, Элбиздин Нью ТВ.